Кайырлы күн достар. Бүгүн мен сиздермен керемет осындай булочкалардын рецептимен бөлүшөтүн боламын. Менен бирге жасап көрүңүздөр. Өтө дәмдүү, жумсак, үлпүлдек болуп чыгады. Булочкага керек заттарды описание бөлүмүндө толук калтырып кетемин. Эң алдымен заварной масса жасап алабыз. Сүтүмүздүн жартысын ыдысыбызга куябыз. Онун үстүнө 2 ас касык унубузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Және баяу отқа коямыз. Токтотпай араластырып туруу керек, айтпесе масты жабысып калады. Отта 1,5-2 минут гана устайбыз. Ары карай пленкамен жабып, осылай суутууга калтырамыз. Сосын ыдысыбызга сүт калган, ашыткы, кант және 2 касык un салып, жакшылап араластырып, арасында эч кандай түйүн болмоо керек. 10-15 минутка калтырамыз. Эгер ашыткы жакшы болса, 5-10 минутта уже көтөрүлүп чыгады. Ары карай дагы кичине араластырып, жумурткамызды салабыз, ванилин салабыз. Сосын жанагы сууган заварной массамызды салып, дагы да жакшылап араластырабыз. Жакшылап баардыгын бириктирип араластырып болгон соң, унубузду салып, жумсак камырыбызды илейтин боламыз. Нанымызды жакшылап басын косуп бириктирип алган соң, кем дегенде 7-10 минут илеу керек болот. Немесе сиздерде нан араластыратын миксер болатын болса, сонымен араластырсаңыздар болады. Ары карай 1 касык сары майымызды салып, дагы да жакшылап нанымызды илейбиз. Сосын 1-1,5 саатка ашытууга калтырамыз. Бөлмө температурасында. Менде 1 саат турду. Нанымыз ашыды. Дайын болгон нанымызды енді 8 бөлүккө бөлөбүз. Немесе сиздерге кичирээк болсун десеңиздер 10 немесе 12 бөлүккө бөлүүгө болот. Мен орташа 8 бөлүккө бөлдүм. Домалактап осылай булочкаларыбызды дайындап аламыз. Дайын болгон булочкаларыбызды енді жая баштайбыз. Жаямыз. Сосын ериген сары майга кант косуп, бетине жагып, видеода көрсөтүлгендей этип орайбыз. Эгер сиздерге корица унаса, корица коссаңыздар болот. Барлык булочкаларыбызды осылай жасап чыгабыз. Дайын болгон булочкаларыбызды ыдысыбызга салып, дагы да 10-15 минутка көтөрүлүүгө калтырамыз. Бетине жумуртканын сарысын жагып, печте 25-30 минут 180 градуста пиширетін боламыз. Менде 25 минутта писип чыкты. Караңыздар, кандай керемет, үлпүлдек, жумсак булочкаларыбыз дайын болду. Сиздерде міндетті түрдө жасап көрүңүздөр осы рецептпен. Эгер рецепт сиздерге унаса, пикир калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Сиздермен болгон Жылдыз.